Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Бүгүн сиздер менен биз компания фабрикте эмне үчүн иштөө керек жана кандай өзүнүн чоң плюс жактары бар экен, ошолор боюнча таанышып кетмекчибиз. Алгач 2-3 видеодон бери ким эле сүйлөп атат деген суроолор пайда болуптур. Ошондуктан бул жактан мен өзүм бир аз тааныштырып кетейин. Мен Мурзабаева Жумагүл, 28 жаштамын. 2 кыздын апасымын, сүйүктүү жармын. Өзүм негизи институтта сабак берип иштейм. Азыркы учурда кызым менен декретте отурган кезим. Кстати, мына ушул кызым төрөлгөнү үчүн компания тарабынан мен 57.600 сом мындай айтканда материнский бонус алганмын. Ошондуктан кыздар, сиздер дагы сөзсүз түрдө жакын арада төрөй турган болсоңуздар, же болбосо ушундай адамдар боло турган болсо, командаңызда да сөзсүз ошондой маалыматтарды берсеңиздер болот. Эми презентацияга өтсөк, презентация аябагандай сонун компания тарабынан жасалган. Азыр бул жактан өзүмдүн сактап алган жерлеримден көрсөтөм сиздерге. Негизи эле компания Фаберлик 97-жылдан бери иштейт. Аны иштеткен мына ушул Алексей Нечаев, аябагандай сонун киши. Мындай айтканда, видеосунда көрсөңүз байкалат да ушунчалык простой киши экенини. Мына бул жерде бүт бардык историялары жазылган. 97-жылдан баштап мына жерде 2020-жылга чейин кандай учурларда эмне болгон, бүт бардыгы жазылган. Ушул эле презентацияны көчүрүп алуу үчүн дагы мына ушул видеонун описаниясында ылдый жагында ссылка бар. Ошол ссылка аркылуу кирип көчүрүп алсаңыздар же өзүңүзгө сактап алсаңыздар болот. Аябагандай сонун жардам берет. Андан кийинкиси, караңыз, бул жерде компания занимает 25 место дейт. Карасаңыз, в мировом рейтинге дейт. Получается, компания деген дүйнөлүк орунда 25-местеде турат экен. 17 жылдан бери топ 100 крупнейший чоң парфюмерный косметический компаниянын составында бар экен. Андан кийин бул жерде жазылып турат, ассоциация прямых продаж дейт. Бул жакта мына карасаңыздар, Россияда прямой продажга ээ болгон экен. Торгово-промышленный оплата дейт. Мындай айтканда бүт бардык маалыматты ушул жерден алсаңыз болот. Анан бул жерде караңыз, 2001-жылдан баштап 2020-жылга чейин кандай өсүү болгон. Мына бул жерде миллиард сом, караңыз, 32 миллиардка чейин обороту болгон экен. Андан кийинкиси, мына ушул бүт бардык Фаберлик компаниясында иштеген руководительдер, топ менеджерлер. Анын мына караңыздар, дүйнө боюнча 600 офиси бар экен. 300 производствосы бар экен, 800 региондо өзүнүн ишин алып барат экен. Андан кийинкиси, представители компания открыты дейт. 16 компанияда, 16 мамлекетте өзүнүн представительство, мындай айтканда, өзүнүн офисин ачкан экен. Андан кийин 44 мамлекетте өзүнүн пункт выдачи, доставка кылчу офистери бар экен. Караңыздар. Андан кийинкиси, бизде чындыгында эле эң чоң ассортимент. Ассортимент эмне үчүн керек деп аткан болсоңуз, сиздин компанияңызда канчалык көп товар болгон сайын ошончолук сиздин бизнесиңиз жүрөт. Мисалы үчүн, эгерде сиз магазин ачкан болсоңуз, 4 штук товарды коюп койсоңуз, ал товарыңыз азыраак сизге прибыль алып келет. А ошонун ордуна 40 штук товар койсоңуз, сизге естественно көп товар келет. Ошондуктан караңыздар, бизде эң чоң ассортимент бар. Бул жерде косметика по уходу за лицом дейт, декоративная косметика, парфюмерия, косметика для дома, товары для дома, wellness дейт. Wellness деген бул арыктоочу мондой сонун товарлар, продукты питания, товары для детей, одежда, обувь, аксессуар дейт, нижнее белье, колготки, товары для животных. Караңыздар, биздин ассортимент күндөн күнгө ушинтип чоңоюп келе жатат. Бүт бардыгы бар. Мындай айтканда, картошка, пияздан башка бардыгы бар. Караңыздар, бул жакта биздики эң жакшысы кислородный косметика. Ал деген сиздин Новафтем деген формула, сиздин бетиңизге кислородду алып кенен жеткирип бергечү аябай сонун формула бар. Андан кийинкиси, биздин хит продаж помадаларыбыз, хит продаж биздин духилерибиз, 8 элементинде жыт аябагандай сонун, и пуртужур дагы аябагандай сонун. Андан кийинкиси, элестетсеңиздер, бир күндө 42 000 гель для душа сатылат экен. Бир күндө, элестетип коюңуз эми. Андан кийин 1 200 000 сатылат экен мына для эме деген, гладкие пяточки деген. Бул аябай жанагы таманы кесилип кеткен адамдарга, сухой кожаларга аябагандай сонун. Андан кийинкиси, биздин эң чоң мүмкүнчүлүк, мен ушуларды деп келип калганмын. Мына караңыздар, биздин бытовой химиябыз аябагандай сонун. Тем более экологически чистый да. Ушул жактан өзүңүздөр да маалымат алсаңыздар болот. Андан кийинкиси, биздин кремдер, тональный кремдер, менин эң сүйгөн океаным сериясы. Андан кийинкиси, биздин одеждалар, караңыздар, ар жылы бизде ушундай жаңы чыккан кийимдер болуп турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө маани бериңиздер. Детский кийимдер дагы аябай сонун, особенно колготкилери, девочки, колготкилерине маани бериңиздер. Андан кийинкиси, Россия боюнча 29% семья Фаберликти тандап Фаберликти колдонот экен. Андан кийинкиси, биздин караңыздар, 27 миллион
заказ болот экен сайтында. Андан кийинкиси бизде уникальный разработка. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн Фабрик компаниясынын өзүнүн заводу бар, ошондуктан товарлар арзан келет. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, Фабриктин товары арзан деп. Ооба, арзан. Анткени биздин эч кайсы заводко жалынбай өзүнүн заводунда чыгарат. Караңыз, бул жерде 2002 жылы собственный центр научных разработок ачылган экен. 32 научный патенти бар экен. И более дейт 250 уникальный формул создается в год дейт. Элестетсеңиз, эми мына караңыз, собственное производство дейт. Мынакей аябагандай чоң өзүнүн заводу бар. Ушул заводду дагы YouTube'дан кирип көрсөңүз болот. Завод Фабрик, компания Фабрик десеңиз, аябагандай сонун видео чыгат, ичтериге чейин көрсөтүп берет. Андан кийинкиси кийимдери деп айттым. Караңыз, өзүнүн собственный швейный производствосу бар экен. Андан кийинкиси бизде аябагандай сонун күчтүү дизайнерлер менен иштейт. Ал деген Алена Ахмадуллаевна, аябагандай сонун көйнөктөрдү чыгарган убагында Валентин Юдашкин бардыгы эле таанса керек, Александр Рогов таанысаңыздар керек. Мына кызды тааныбайт экен, бирок бул жана Подиум деген передачанын жеңүүчүсү экен. Андан кийинкиси биздин компания өзүнүн неделя модасын өткөргөн. Даже ушул неделя моданы көрөмүн десеңиз да YouTubeга жазсаңыз чыгат. Андан кийинкиси биздин бүт бардык дебесем дагы, бирок большинство биздин духилер, парфюмериялар Франциядан өзү атайын иштелип чыгат. Аны мындай эле адамдар иштелип чыкпайт да. Ошондуктан сөзсүз түрдө маани беришиңиздер керек. Менин сүйгөн духим Рената Литвинова реклама кылат. Андан кийинкиси караңыз, российский күчтүү адамдар, мындай звезды шоу бизнеса дагы биз менен сотрудничать этишет. Андан кийинкиси мына караңыз, ар жылы премиядан өтөт. Мисалы үчүн жылдын аягында же болбосо ушундай гламур журналдарында айтканда өзүнүн какой-то бир ыйгарулары боло турган болсо сөзсүз катышып, Фабриктин компаниянын товарлары сөзсүз түрдө жеңүүгө ээ болот. Анткени өтө ответственность менен товарлар чыгат. Андан кийинкиси мына жерден өзүңүздөр көрүп байкап алсаңыздар болот. Премия Фифи ароматов года дейт. Элестетсеңиз, ар жылы мына 2007 жылдан баштап 2009 жылга чейин ар жылы алат экен ушундай премияларды. Бул жерде право потребителей и качество обслуживания дейт. Караңыз, качество обслуживания бизде өтө жогорку деңгээлде турат. Лучшие социальные проекты дейт. Караңыздар, хрустальный лотос дейт. Премия российской парфюмерской компании ассоциации дейт. Эко страна деген бар бизде еще. Премия Beauty Awards, журнал Домашний очаг дейт. Караңыз. Андан кийинкиси бизде аябагандай бизнес курганга өтө сонун. Анткени сиз магазин ача турган болсоңуз, ал магазингизге минимум 300 000 киргизишиңиз керек болот да. А бул жерде болсо сиздер караңыздар, өтө эле сонун. Сиз өзүңүзгө эле керек болчу товарларды алып туруп ушундай чоң бизнеске чыксаңыз болот. Мына биздин топ лидерлер, мына кыз болсо Алуаны көңүлдөр таанысаңыздар керек. Регистрация болгондон кийин 9 күнүн ичинде директорский статусун ачкан. Ошондуктан сиздер да срочно иштешиңиздер керек. Андан кийинкиси бизде быстрый старт деген өтө сонун возможность бар. Мисалы үчүн сиз регистрация болгон күнүңүздөн баштап 9 каталогдун ичи кайсыл мына ушунун кайсыл званиясына жете турган болсоңуз, мына ушул суммалар эки эселенип берет. Ошондуктан регистрация болдуңузбу, сразу ишти башташыңыз керек болот. Андан кийинкиси дополнительные возможности. Бул деген аябагандай сонун. Бул старт, быстрый стартты азыр айтып бердим. Бонус стабильности. Мисалы үчүн сиз золотой директор болдуңуз дейли, астыңыздан 3 адамды директор кылып өстүрдүңүз, 3 адамга жардам бердиңиз да. Сиз старший золотой директор болдуңуз. Эгер ошол золотой директордон ылдыйга түшүп кетпей, ошол деңгээлде туруп дагы выше чыга турган болсоңуз, сизге за стабильный жумуш кылганыңыз үчүн дагы компания төлөп берет. Андан кийинкиси бонус развития. Ар бир ачкан статусуңуз үчүн сизге бонустар түшүп турат. Андан кийинкиси бонус материнство. Элестетсеңиз, сиз балалуу регистрация болдуңуз дагы 15%ке чыккандан кийин балалуу болдуңуз дейли. Биздин бир каталог 21 күн иштейт. Ошол 21 күнүн ичинде сизге компания айлыктан сырткары бала төрөлгөнү үчүн 3200 сомдон 18 жолу бергени даяр. Биздин бир жылдын ичинде 18 каталог иштейт. Элестетиңиз, 50 бардыгын бириктиргенде 57 600 сом акча болот. Ал жөн эле бала төрөлгөнү үчүн. Андан кийинкиси биздин акцияларыбыз аябагандай көп. Акция дегенде сөзсүз түрдө маани беришиңиздер керек. Мына жерде караңыздар, стартовая программа. Бул деген сиз регистрация болгонуңуз үчүн бериле турган подароктор. И еще сиз калган каталогдардагы үзбөй 3000 сомдук заказ кетирип турсаңыз да минимум, сизге 9 жолу подарок келет. Эми лайк акциясы болсо, бул деген сиз регистрация болуп ар каталог сайын заказ кетирип турсаңыз, сиз 3-чү каталогдон баштап биринчи каталог заказ кетирдиңиз, экинчи каталог заказ кетирдиңиз, уже 3-чү каталогдо сизге бир товар 70% скидка менен чыгып турат. Андан кийинкиси, сиз ар каталог сайын 100 балдык заказ кетирип турсаңыз, сизге компания мына ушундай сонун значок дагы берет. И еще временный акциялар да болот. Азыркы учурда бизге постельное белье
аябагандай сонун 3,5 миң сомдук покрывало 5 миң сомдук аябагандай сонун покрывало билекке берди. Ошондуктан VIP консультант болгонго аракет кылыңыздар. Андан кийинкиси драгоценная поездка. Эми элестетиңиз, бир жылда бир компания сиздин өзүнүн акчасы менен путешествияга алып барып келет. Ошондуктан срочно золотой директор званиясына чыгышыңыздар керек болот. Андан кийинкиси финансовые возможности. Эми элестетсеңиз, бир жылда золотой директор деген 1,6 миллион рубль алат экен. Мына ошол жерден көрүп койсоңуз болот. Ошондуктан срочно золотой директор деген астыдан 3 адамды директор кылып өстүргөн болот. Рубиновый директор 4 адамды, бриллиантовый директор 6 адамды. Эми ошентип кетет. Ошондуктан срочно адамдарды айтып командаңызды чоңойтуңуз. Сиз командаңызга канчалык жардам берип, командаңыз канчалык чоңойгон сайын сизге айлыгыңыз ушунчалык сонун чыгып турат. Андан кийинкиси бизде бир жылда бир Москва шаарында ассамблея болуп турат. Аябагандай сонун ассамблея болот. Жогорку международный деңгээлде. Ошондуктан ошондой марекелерге барганга дагы сиздер сөзсүз түрдө барышыңыздар керек. Сиздер ага чейин кайсыл жерде жашайсыздар, ошол жерде офис болобу же башка жерде жолугушуу болобу, жолугушууга сөзсүз түрдө барып турсаңыздар, сиздерде аябагандай сонун ийгилик болот. Андан кийинкиси цифровой форум. Мисалы үчүн кече 2020 жылы карантин учурунда биз жумушубуз улана берди. Кантип благодаря онлайн работа, караңыздар, онлайн эле туруп алып биз Москва менен сүйлөшүп, Москва менен билим алып, ушундай сонун бизде форумдар болуп турат. Андан кийинкиси эң сонуну кыздар, эгерде сиздер компания фабрикке регистрация болуп туруп директор статусун ачсаңыздар, сиздер наставнигиңиздердин тарабынан бир отдыхка барып келесиздер. А эгерде сиздер компаниянын золотой директору боло турган болсоңуз, сизди компания ар жылы ар кайсы мамлекетке барып эс алдырып келгенге мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан срочно минимум золотой директор болобуз кыздар. Андан кийинкиси бизде аябагандай образовательный проекттер көп. Мисалы үчүн мына жаныбарлар, иттерди атайын жанагы көзү азиз адамдарга ушундай специальный иттерди ушинтип үйрөтүшөт. Андан кийинкиси бизде бетке кам көрүү боюнча сабактар болот. Туура тамактануу боюнча, туура иштөө боюнча, Instagram бүт соц тармактарды ийгиликтүү алып кетүү боюнча, лидер өзүңдү лидер мындай өстүрүү боюнча караңыздар. Еще бул жерде экосистема социальных медиа фабрик дейт. Караңыздар, өтө сонун биздин ушундай образовательный проекттерибиз бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө катышсаңыздар болот. Социальный проект бул айтканда чоң масштабтагы. Караңыздар, бул жерде фонд поддержки образовательных программ капитаны дейт. Социальный проект Я мама дейт. Ушул Я мама деген мага аябай жагат, анткени бул жерде саморазвитие, өзүн өзү өнүктүрүү бар. Финансы жактан кандай болуш керек апа, балдар менен кантип мамиле куруу боюнча, өзүңдү кантип туура кийинүү боюнча, уход, айтканда бүт бизге аял кишиге керек болчу сабактардын баардыгы ушул Я мама проектисинде бар. Сиз наставнигиңизге кайрылып же мага кайрылып ушул ссылкасын алсаңыздар болот. Даже мына жерде жазылып турат yamama.ru деп онлайн деп. Андан кийин бонус материнства. Мен айта кеттим аны. Производство санитайзеров деп. Кече 2020-жылы ушундай апат болуп калганда бизге ушул компания аябагандай сонун антисептиктерди чыгарып, канча миң деген антисептиктерди бекер таратты. Андан кийин благотворительный помощь, естественно, жардам берип ушинтип турат. Андан кийин биздин продуктылар экологический, и тем более сиз эгерде эт жебеген веган боло турган болсоңуз, ошол адамдарга дагы атайын веган деген дагы ушундай продукциялар чыккан. Андан кийинкиси бизде биоразлагаемый. Мисалы үчүн сиздин заказыңыз келгенде пакетиңизди карасаңыз, магазиндеги пакетке окшош эмес. Ал пакет деген өзүнүн өзү жогото турган пакет. Андан кийинкиси бизде жаныбарларга тестирлөө жүргүзүлбөйт. Ушул жерден карасаңыз болот. Анан биздин компания фабрик аябагандай чоң жерге дарактарды өстүрүп, ушундай өзүнүн салымын кошуп келе жатат. Андан кийинкиси бул 5 принцип аябай жагат мага. Бул деген биринчи любовь, сүйүү, өзүңдүн дүйнөңө болгон, мамлекетиңе болгон, культураңа болгон жана өзүңдүн тилиңе болгон сүйүү. Экинчиси успех, ийгилик, достижение новых высот, финансовое благополучие дейт. Мисалы үчүн сиздин естественно ийгиликке жаратсаңыз, сиздин акча жактан дагы муктаждыгыңыз жоголот. Андан кийинкиси уникальность. Биздин товарлар чындыгында уникалдуу. Сиз сөзсүз түрдө товарлар менен таанышып чыгышыңыз керек. Андан кийинкиси ответственность дейт. Мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн жана үй бүлөңүздүн ден соолугуңузга кам көрөсүз. Эгерде сиздин жан дүйнөңүз тынч болсо, ден соолук да болот, ийгилик да болот. Тура бизде аябагандай сонун витаминдер дагы бар. Андан кийинкиси развитие дейт. Мисалы үчүн сиз өзүңүз өнүккөн нерселерди, сиз өзүңүз үйрөнгөн нерселерди сиз башка адамга дагы үйрөтүп бере турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз развитие болуп, сиз дагы башка адамды өнүгүшүнө айтканда салым кошо аласыз. Андан кийин мына ушулдай кыздар
фабрик чындыгында шыктандырат. Ошондуктан сиздер бул жактан регистрация болуңуздар, иштеңиздер, иштеп аткан болсоңуздар дагы да күчтүү иштеңиздер. Суроолор болсо комментарийга жазыңыздар. Эгер видео жаккан болсо лайк басып жана подписка болуп комментарийиңизди жазып койсоңуздар болот. Бүт баарыңыздарга ийгилик каалайм. Минимум золотой директор болуңуздар.